Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети Жалал Абад колледжинин СРК 2019 группасынын студенти Шерикул кызы Апал. Предмет компьютер сабаттуулугу. Мугалим Маманова Бусадат Автокуровна эжекеге кайтарым байланыш сабактын темасы электрондук почта деп аталат. Негизинен эле электрондук почта деген эмне? Электрондук почта бул тексттик кабарларды жана салынган файлдарды компьютердик тармак аркылуу берүүчү программалык жабдылыш. Аракеттениш принциби кадимки эле почтаны элестетет. Электрондук почтанын негизги өзгөчөлүгү мында: информация адресатка түздөн-түз эмес, серверде жайгашкан ортомчулук кылуучу электрондук почта ящиги аркылуу кетет. Информация бул ящикте абонент сурамайынча сакталып тура берет. Ал эми почта деген эмне? Почта бул абоненттерге информация алмашууга мүмкүндүк берүүчү каражат болуп эсептелинет. Электрондук почтаны 1971-жылы Бодд, Бераник энд Ньюман компаниясынын кызматкери Рэй Томлинсон тарабынан ачылган. Рэй Томлинсон 1 жылдан соң электрондук маймылча деген түшүнүктү алган. Маймылча бул нерсенин үстүндө дегенди түшүндүрөт. Электрондук даректик кайсы бир системага таандык экендигин аныктоо үчүн маймылча белгисин пайдаланууга туура келет. Электрондук почта менен окумуштуулар жана изилдөөчүлөр башка жердеги кесиптештери менен байланышууга мүмкүндүк алышат. Интернет электрондук почтасы башка системадагы электрондук почта сыяктуу эле кабарларды түзүүгө, жиберүүгө, сактоого, басып чыгарууга жана өчүрүп коюуга мүмкүндүк берет. Электрондук почта интернет колдонуучулар арасында жекеме-жеке маалыматтарды алмашууга же кат беришүүнү камсыз кылган каражат. Бирок кадимки почтадан айырмаланып, электрондук почта бир канча эсе ылдам жана андагы катардагы көлөмдү чек жок болгону кат жөнөтүлө турган адамдын дарегин билүү жетиштүү. Электрондук почта азыркы дүйнө жүзүндө популярдуулуктун ээси. Анткени электрондук почтаны колдонууда акысыз жана акылуу деп колдонушат. Акысыз колдонулган дүйнө жүзүндөгү электрондук почталар булар Outlook.com, Mail.com, Gmail өңдүү электрондук порталдары көп колдонушат. Электрондук почтанын негизги белгиси маймылча белгиси менен белгиленет. Азыркы дүйнөнү электрондук почтасыз элестетүү мүмкүн эмес. 100 миллиондогон почта эшиктери, жыл сайын триллиондогон кабарлар, күн сайын терабайттаган маалыматтар. Азыркы коом үчүн электрондук почтанын адреси, үйүңүздүн адреси жана телефонуңуздун номери сыяктуу эле милдеттүү атрибут болуп